Ардактуу телекөрүүчүлөр, ардактуу радио угармандар, ошондой эле социалдык тармак YouTube сүйүүчүлөр баарыңыздарга кезектеги тема көрсөтүүсүн жана уктуруусун тартуулайбыз. Биз Медиа Манастын жапчаңы студиясындабыз. Арыбаңыздар, бар болуңуздар. Бүгүн биз көркөм өнөр тармагына, искусство тармагына өзүбүздүн кеңири убактыбызды бере албасак дагы, азын улак жаштарды ушул тармакка кызыктыруу максатында жакшы бир маек курмакчыбыз. Ал эми студиябыздын коногу ким десеңиздер, Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин бүтүрүүчүлөрү, татынакай таттуу түгөйлөр, үй бүлөлүк дуэт, учурда Түрк дүйнөсү оркестринин солисттери Урмат Токонбаев жана Салидинас. Кош келдиңиздер. Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Кандай экен биздин жаңы студия? Жактыбы? Аябай. Көнгөндөй эле жогору жактагы студияга барып эле ошол жактан даярданып баштаган экенсиздер. Тема өзүңүздөргө маалым болгондой студенттик партадан чоң сахнага деп аталат. Мына ушул көркөм өнөр тармагын бүтүргөн, колунда диплому бар адистерсиздер экөөңүздөр тең. Ошол жөнүндө кеп баштасак, башынан эле ушул сахнанын адамы болобуз, элге кызмат кылабыз, ырдап чыгабыз деп тандагансыздарбы, же кокустуктан келип калган учурлар барбы? Эгерде кокустуктан келип калгандар болсо бул факультетке, алар эмне кылыш керек? Негизи Манастын жакшы бир мүмкүнчүлүктөрү бар. Кокустук келип калган азыркы учурда досторум бар, бирок ошо кокустук келип калгандан кийин 2-3 жылдан кийин алар бөлүмүн табып, өздөрүнүн жактырган адистик жолун табышкан болчу да, мисалы үчүн актерлор бар, спортчулар бар. Ошо досторум азыркы учурда жакшы бир ийгиликтерди, жакшы бир результаттарды көрсөтүп жатат. Бирок биз Диана экөөбүз эле өзүбүздүн так жакшы бир максат менен, жакшы бир багыт менен эле туура тандап эле ушул бир багыт менен келген болчук да. Сиз кандай келдиңиз, Диана? Чындап эле бул мени ошо айтып койду, бирок мен такыр бул кандай десем, музыкалык бөлүмгө киремин деп келген эмесмин. Бул жалпы эле өзү мен мисалы сиздин жумушуңузду аябай баалайм да. Бул теле алып баруучу, журналистика бөлүмү, РТС мага эң жакындай кызыккан бөлүмүм болчу. Анан ушул жакка мындай ошол көздөй бараткамда, орто жолдо эмне болуп музыка бөлүмүнө өтүп кеткенимди деле өзүм билбейм. Бирок азыр бүтүргөнүңүзгө кейбейсиз? Эч качан кейбейм, албетте. Жакшы, чоң сахнага аттануу үчүн студенттик партадан эле аракет кылыш керек дегенди кандай бир чечмелейсиздер? Чындап эле ушул окуп жүргөн учур кайра кайтпайт деп коюшат го. Негизи дайыма бул кыялыңда болуш керек да. Чоң сахнада өзүңдү кандай алып жүрүшүң керек, өзүңдүн ар бир нотаны, ар бир өзүңдүн жүрүш турушуң, сүйлөө, бунун баары тең сахнадан, партадан эле билинип баштайт да. Мисалы үчүн биз экөөбүз азырлыкта даярдык курсунда эле окуп жатканда мугалимдер көз салып, мугалимдер бизге ырлар беришчи, анан биз экөөбүз ушул жактан импровизация катары дуэт ырдап көрдүк. Ошол жактан биздин улам чоң сахнага кыялыбыз улам күчөй баштаганда баары тең ошол жерде көрүп калганда, ошондуктан партадан башталып эле ошо кыялдарыбызга жеттик деп эсептейм. Бирок албетте кыялдарыбыз дагы өтө чоң, дагы мындан дагы эң эле бир бөлүгү деп койсок болот да. Жакшы, айрымдар бүткөндөн кийин мындай музыкалык педагогикалык жагына кетип калып атышат. Сиздер ал жакты дагы айкалыштырып, ошону менен бирге баягы элге дагы ырдап, өнөр тартуулап, баягы замандын агымынан калбай жаңы аранжировкалар жаздырып, экөөнү бирдей айкалыштырып кетүү кыйынбы же болобу кетсе? Албетте, эгер адам кааласа, баарын кыла алат. Бул биздин кандай десем, кыла албаган нерсе жок деп ойлойм. Адам өзү, биз баарына шыктуубуз. Бир гана каалоо керек, мотивация керек, бир гана мындай өзүңдө эме болуш керек да, мындай ошол нерсеге жетүүгө эмне мүмкүнчүлүгүм бар, кандай кылсам болот деп өзүнө суроо берип эле ошол нерсеге Салидина сөзү менен өзү көп сүйлөшөт, Ооба. Жакшы. Айтсаңыз, оркестрда дагы солист экенсиз, мисалы, болгондо да Түрк дүйнөсү оркестринде, оркестрда ырдоо менен сахнада ырдоонун айырмасы. Башкача айтканда, ал жакта жандуу ырдайсыздар, ал эми баягы сахнага үн жаздырып, сөз жаздырып, аранжировка жаздырып дегендей, ушул айырмалар жөнүндө. Негизи бул көнүмдүк адат да. Мындай адам эгерде оркестр менен ырдаган болсо, оркестр менен бир 5 жыл, 10 жылдай ырдап
өзүнүн өмүр бою оркестрин ырдап туруп анан кийин сахнадан минусовканы ырдайын дегенде бул эки башка образ болуп кетет да, өзүнүн башкача бир кандай десем неудобно болуп калат да, ошондуктан ыңгайсыздык болуп калат. Ошондуктан негизи адам универсал болуш керек. Биздин үйрөтүп келген мугалимдерибиз, сүйүктүү мугалимдерибиз дайыма бизди эстрадалык жанрында эстрадалык ансамбль менен ырдатат, минусовка менен ырдатат, АШЖ биздин концертмейстер менен клавишадан ырдайбыз, анан гитара менен да ырдайбыз, анан ар кандай инструменттер келип, анан кийин анан жоопкерчилик оркестрге түшөт да. Эгерде ошол жоопкерчиликти 100% аткарсаң, анан кийин сени чоң сахнада буюрса оркестр менен ырдаганга мүмкүнчүлүк берет да, бирок оркестр менен ырдаган бул өтө жоопкерчиликтүү оор деп эсептейм. Сиз кандай кошумчалайсыз? Эми тагыраак айтсак, оркестр менен эстрадный ансамбль менен ырдоо ар биринин өзүнүн ыкмасы бар. Анын баарын бир адам мисалы барып эле, келип эле Манаска тапшырып эле анан сразу билип кетпейт. Даярдоо курсунда окуйт, биринчи угат кандай болот, анан биринчи курста ырларды тандайт, ал ырларды танып биз мисалы азыркы учурда мен Манаста өзүм убакыт менен сабак берип каламын, анан ошол жакта үйрөтөм да, биринчи курстан эле барып туруп эле эстрадныйга ырдабайт да, мисалы оркестрга да ырдабайт, бирок аракет кылганга болот. Шыктуулук болсо, мисалы көбүнчө бүтүрүүчүлөр кандай десем, орто билим менен келишет, кээбирлер орто билими жок келишет. Ошолорго бөлүп карап туруп эле өздөрү шыктуулугуна жараша эле бөлүнөт да. Эстрадныйга каалагандар ушул жака кирип, оркестр менен, гитара менен, эми менин оюмча баарына урмат айткандай универсалдуу болгонго аракет кылыш керек. Бирок бардыгы эле универсал боло бербеши да мүмкүн, Албетте, бирөөсүнө, например, оркестр менен ырдаган жагып туруп, анан эстрада менен ырдаган жакпай калышы мүмкүн да. Ал адамдын өзүнөн деп ойлойм. Жакшы, окуп бүткөн факультетиңиздердин мындай техникалык окуучуларга, студенттерге берген мүмкүнчүлүгү, базасы жөнүндө да айта кетсеңиздер. Мисалы, ушул жерде окуганыңыздарга, ушул факультетти бүтүргөнүңүздөргө сыймыктанасыздарбы? Албетте, өзү Манаска келгенде эле бардык условия бар экен, бардык тажрыйбалуу мугалимдер, эң көп кандай десем, сапаттуу кандай колдонуучу нерселер дагычы, мисалы реквизиттер, керек нерсенин баары бар да. Эмнени гана издеби, биздин оорукана балким бир жериң ооруп калса, бул жерде жаныбызда медцентр бар, то есть ар бир эмеде өздөрүнүн эмесин толуктап бизге бир эле гана эмнени ойлоп койдум, бизге эң башкысы азыркы учурда ушу мед факультет походу керек болот окшойт деп ойлоп койдум. Алда болуу да. Урмат, жеке Кудай берген табигый үн эле жетиштүүбү же дагы башка жөндөмдөр болуш керекпи чындыгы сахнанын ырчысы болуш үчүн? Мисалы, угуу дегендей, кабыл алуу дегендей. Негизи Кудай таалам бизге ушундай бир мүмкүнчүлүк берген да, үн берген. Бул үндү жөн эле өсүп чыкпайт да, аны тарбиялашың керек, аны өндөп, аны өндүрүп, аны улам жакшы мисалы үчүн тамеки чекпей, гигиенаны сакташ керек да ар бир нерсенинчи. Мисалы үчүн мен айтып кетейин, азыр көп ырчылар бар, сахнада өздөрүнүн табигый тембралдык үндөрү, краскасы жок да. Тембралдык краскасы мындай үнү өзүнүн ырын, өзүнүн чыгармасына төпкөлбеген чыгармаларды ырдап, бирок өзүнүн эстрада жылдызы деп эсептеген көп ырчылар бар. Бирок мен буга макулдугумду бербейм, анткени негизи адам өзүнүн үнүнө төпкөлген чыгарма алыш керек. Албетте универсалдуу болуш керек, бирок буга жараша репетиция кылыш керек, адамдар менен кеңеш сураш керек, мугалимден кеңеш сураш керек, корректировка всегда керек да, момундай туурабы, момундай туура эмеспи. Негизи бирок эң башкысы, эгерде сенин любой адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү, өзүнүн таланты болот да, ошол талант менен, ошол нерсе менен эле кетиш керек деп ойлойм да, эсептейм. Салдин аска сурай берели. Мисалы үчүн, сиз кайра башынан ушул окуу жайдын партасына отуруп калсаңыз, биринчи курс болуп, кетирген каталарыңыздын эмнелерин жоет элеңиз?
Мисалы көп убакыт 5 жыл аралыгында эмнелерге жетишпей калдыңыздар, ошолорду айта кетсеңиз. 5 жыл убакыттын ичинде көп эле нерсеге жетиштим деп ойлойм. Бирок дагы кээ бир койгон максаттарым ишке ашпай калганын эми буйруса ашырам деген ой менен жүрөм да. Бирок ошондо ойноп, күлүп, ошол гана десем бир ирмемдер ошол ордунда эле болуш керек. Ошон үчүн эчтеке ошол ирмемдерди мисалы мен артка барып, балким мен факультетти алмаштырмакмын деп ойлойм, бирок азыркы убакытта монтип сиздин алдыңызда отурмак эмесмин да. Мисалы ошон үчүн урматтан мен интервью алмакмын деп эсеби? Ооба, анан ошого эч кандай өкүнбөйм дагы. Ошол өз орду менен болгону бул эң жакшы. Сиздин мисалы үчүн оңдойт береңиз бир жерлерди. Негизи туптура Диана туптура айтты, эч качан артка жылдырып оңдоо нерселерим жок. Бир гана маалыматтарды алганга, көп билим алганга, ошого көбүрөөк убакыт өзүмдүн эмемди бөлмөк болчумун да. Бирок бир жерин өзгөртүп же бир жерин ката жерин оңдоо бул такыр туура келбейт го деп эсептейм. Чыгармачыл үй бүлөнү эмне шыктандырат? Эмнеден көбүрөөк илхам аласыздар? Эми азыр буну айтканга өтө оор. Чыгармачылык үй бүлө. Кайсы учурда ырдагыңыз келет анда, ошону айтыңызчы. Эртең мен турганда эле ырдагым келет. Турганда эле ырдаганда Диана баштайт, болду ырдава дейт. Бирок дайыма караокени коебуз да, эртең менен тамак ичип, жакшы отурганда, күлүп жайнап отурганда караоке коюп ырдайбыз дайымачы. Бул менен видео тартат, өзүнүн инста подписчиктери менен бөлүшөт. Анан алардын деле бир кандай бир эмоциясы бизге бир жакшы. Бизге дагы бир мына кол чабууга мындай тең эле да. Мисалы алардын аябай жакшы ушундай кавер жазгылайчы, ушундай кылгылайчы дегени бизге кол чабып, мындай азаматсыңар дегенди билдирет. Жакындарда буйруза мынакей Кудайдын буйругу менен үй бүлө курдуңуздар. Мурдага караганда да оңой болуп калды болуш керек. Чыгармачыл үй бүлөсүздөр, бириңиздер сын айтасыздарбы? Оңдоп түздөп. Албетте, кээ бир учурда айтабыз, кайсыл жеринен туура эмес болуп атса айтабыз, анан калп эле эптеп урушуш үчүн эле эмес да. Деп койду. Жакшы, чыгармачылыктын өзгөчө ырчылыктын түйшүгү аябай көп. Түйшүгүн менен жагымдуу жагын таразага койсок, кайсысы көбүрөөк оор? Бул көбүнчө чыгармачылыкта оор деп айта албайм, анткени бири-бирибизди түшүнөбүз. Турмуш бул турмуш. Жок, турмуш эмес. Элге мындай оон арнап, ыр арнап, элдин табитин таап, ырлар жазып, түймөнчүккө ээ болуп атпайсыздарбы? Ошону жазаганга чейин сахнанын аркасында эмнелер болгонун, ыйлаганыңыздарды, үшүгүнүңүздөрдү адам биле бербейт да, мисалы үчүнчү. Алар сиздерге чыккан эле жапжаң, мисалы үчүн сонун бир клипиңиздерди көрөт, урмат менен Салидина сонун ыр чыгарыптыр деп коет да. Анын аркасында түйшүктөрдү таразага койсок, ошол оорбу же ошол элдин деп тамшанганы көбүрөөк? Экөө барабар болуп калат. Барабар болуп калат, аягына келип, ошол нерсенин баарын өтүп, анан элдерге жакканы биз үчүн ошол барабар эле болуп калат. Негизи адам баласына эчтеке жага бербейт да, эчтеке. Деди урмат философ. Негизи чын, анткени сен ошол мисалы үчүн адамдар деп аткан нерсени кайсы бир күндө кыялданып койгонсуң да, бир тилек кылып койгонсуң. Бирок сен ошол бир кичинекей бир результатка, макул чоң результатка андан да чоң кылсаң деле элдерге мындай аракетин кылып, за кулиса эмне болуп атканын сен териң агып, сен ыйлаганың, көз жашың бирден сол кырсыкталып, Кудай сактасын, ошонун баары тең тиге барабарбы? Может, сен ошол моментте айтасың да, мен кылган нерсем бул ушундай бир результат чыкты, ушуга мен ушу жоопту күтүшүм керек беле депчи. Бирок негизи ошо адам баласына эчтеке жакпайт да. Жөн эле аракет болду, кейиңиз. Бул биздин тема көрсөтүүсү сериалдуу көрсөтүү болуп саналат. 15 минут аралык убактыбыз гана бар. Азыр сиздерге акыркы жарым минуттолук убакыт берели. Ушул бөлүмдү, музыка бөлүмүн тандайм деген студенттерге, абитуриенттерге бир кайрылуу катары, мисалы үчүн артыкчылыктарын айтып койсоңуздар. Эң биринчи эле бул студенттерге жана Манаска жаң гана тапшырам деп жүргөндөр көбүнчө мага жазып калышат. Кантип тапшырса болот, эмне кылса болот? Эң биринчи бул жакка келип, баарын билип, кандай гана десем жаманчылык болбосун, бул жакка аракет кыла бериңиздер, анткени бул жакта бүт нерсе бар, условия бар. Кандай келсеңиздер эле түшүнөсүңөр. Келесиңер, бул жак бир мамлекет да өзүнчө эле. Ошондуктан алдыга гана умтула бериңиздер, ийгиликтер гана коштой берсин.
Манаска тапшыруу бул бир да, а Манасты бүтүрүү бул өтө оор. Мен көп одногруппниктерим, көп досторум мисалы үчүн Манаска тапшырганы бир 2 жылдан кийин эле бүтүп кетет да. Бул деген бир азыр 70% эле ээлеп жатат да бүтүрүүчүлөр, мындай толук бүтүрбөй кетип калгандарчы. Ошондуктан келгенге жараша өзүңөрдүн бюджет, мисалы үчүн үйдөн ата-энеңердин акчасын алып кыйнабайсыңар. Өзүңөр иштеп да өзүңөр кыйналып болсо деле бул окуу жайды бүтүрө алсаңар, 2 дипломду өзүңөрдүн жакшы бир адистик жолун тандап, мыкты Кудайга шүгүр, Кудайым буйруса жакшы бир башкача айтканда, студенттик партадан чоң сахнага чыга аласыздар деп коебуз. Албетте. Рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүнкү сериялуу мынакей тема көрсөтүүбүздү жыйынтыктай туралы. Ар бир тема өзгөчө. Бүгүн бизде конокто Түрк Дүнүйөсү оркестринин солисттери, жырчылар, үй бүлөлүк дуэт Урмат Токонбаев жана Саленин Ас болду. Саат 16-дагы эфирде көрүшкөнчө жакшырыңыздар.